жылкы пландарды Жалал Абад облусунун аймагында бүгүнкү күндө Жалал Абад регионалдык башкармалыгына караган өзгөчө корголуучу жаратылыш парктары бар. Жалпы 4 корuk жана 3 парк иштеп келет. Узаган жылда алардын ар биринде кызматкерлери үчүн шарт түзүлүп, кеңселер менен катар кызматтык үйлөр курулуп берилген. Кыргыз Республикасынын президентинин номер 17-указы боюнча Жашыл газ алкагында 2023 жылга карата жалпы 363,34 гектар аянтка 301,794 көчөт эгилди. 2022 жылга карата салыштырмалуу Кыргыз өкмөтүнүн 5,9 токтомунда ошо айлана чөйрөгө зыяндуу зат чыгарган үчүн төлөмдөр төлөнөт. Өткөн жылы 64,107,800 сом төлөнгөн болсо, топтолгон болсо, быйылкы жылга 135,328,785 же болбосо өткөн жылга салыштырмалуу 211%га ашык менен аткарылып бюджетке чегерилди. Ал эми экологиялык абалды жакшыртуу, айлана чөйрөнү коргоо жана биотүрдүүлүктү сактоо боюнча белгиленген иш тапшырмалар болсо 100%га аткарылгандыгын мекеме башчысы ырастайт. Өкмөттүн 222 токтому бул жер бетинде сууларды пайдалануу боюнча төлөмдөр аныкталган. Ошо төлөмдөр боюнча өткөн жылы 25,356,000 чогулган болсо, быйылкы жылга карата 48,570,000 чогулуп 191%га ашык менен аткарылды. Жыл ичинде дайыма такай жанагы рейдтер уюштурулуп жатты. Ошо инспекциядан, ошол эле ахат эгерлерден ушундай атайын топторду түзүп, ошо милициялар менен алдын ала сүйлөшүп, ошолор менен дагы рейдтерге чыгып аттык. Одону мыйзам бузгандар боюнча тиешелүү протоколдор жазылып, тиешелүү органдар өткөрүлүп, айыппулдар салынып, өндүрүлүп, ушундай иш алып барылды. Мыйзамсыз жаратылышка кол салган жарандар менен күрөшүүдө, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө дагы атайын иш алып барган бөлүм бир топ жумуштарды аткарууда. Өзгөчө корголуучу жана жаратылыш аймактары биотүрлүк бөлүмү жыл жыйынтыгына биз жакшы ийгилтерме келдик. Себеби дегенде былтыркы 2022 жылга салыштырмалуу биздин көрсөтүштөрүбүз бир азга жогорулады. 950,000 жакын сомдук мамлекетке чегерледик. Анын ичинен жаратылышка келтирген зыяндар боюнча 558,000, ал эми административдик айып деп коебуз. Ошолор боюнча биз 370,000 сомдук акча каражатын чегердик. Өлкө аймагында жүргүзүлүп жаткан тазалык акцияларына, ишембиликтерди өткөрүүгө облуста 98,000ден ашуун адам катышкан. Таштанды таштоочу аймактардын мыйзамдуулуктары, документ иштери дагы текшерилген. Белгилей кетсек, экология жана техникалык көзөмөл кызматы өз алдынча башкармалык болуп бөлүнгөн. Алар дагы өз милдеттерине жүктөлгөн жумуштарды жасап келе жатышат. 2023 жылы 472,000ден ашуун экологиялык зыяндарды эсептеп, азыркы күндө мыйзам бузган субъектилер төлөп жатат. Андан сырткары азыр дагы атмосфералык абаны коргоо боюнча дагы смогту өзүңүздөр билесиздер, мына Бишкек, Ош основном ошол жактарда болуп атат. Жалал Абадта да канча-мынча байкалып атат. Ал боюнча дагы биз өзүбүз рейдтерди жүргүзүп иш алып бардык. Түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ошо машиналардын өз убагында адамдар оңдотпосо май жеп түтөп, абага зыян келтирет. Андан сырткары өзүбүз дагы атайын пландарды түзүп, атмосфералык абаны коргоо боюнча иш алып баратабыз. Буга чейин жабылып кеткен атайын лаборатория каналары дагы кайрадан 2023 жылда калыбына келтирилип, ишин баштаган. Бүгүнкү күндө Жалал Абад регионалдык башкармалык тарабынан экологиялык мониторинг бөлүмү уюштурулган 2023 жылдын 14 июлунда 2017 жылы жоюлуп кеткен кезинен. Ошол 2023 жылы бардык иш пландар негизден иш аткарылып, 2024 жылга карата пландар түзүлүп, иш башталды азыркы убакта. Азыр штаттык бирдик 5 адам. Бул жерде атмосфералык абанын состояниясы боюнча почвенный покров, анан саркынды суулардын отбор проб сточных вод ошолор боюнча жумуш жүрүп атат азыркы кезде.
Ошондой эле белгилей кетүүчү жагдай. Башкы башкармалыгы болуп эсептелген облустук имараттагы өткөн жылда жалпы 8 миллион сомдон ашуун каражат менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Учурда жылытуу системаларынан бери алмашып, кызматкерлердин иштөөсүнө ыңгайлуу шарт түзүлдү. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.